Бүгін Кырчын жайлоосунда Кыргызстандын аймактары арасында бир катар сынактар уюштурулду. Боз үйдө ылдам тегүү, этно кийимдердин жана кыргыз үйүнүн жасалгасы менен тамак аш азыктарынын конкурсу болду. Кырчын жайлоосунда өткөн кызыктар туурасында Гүлнара Касымбекова айтып берет. Сынактардын ичинен бөтөнчө шамдагайлар таймашы жайлоого чогулгандардын бүйүрүн кызытты. Шамдагайлыгы жана эпчилдиги менен камчы салдырбаган кыргыз жигиттерине көпчүлүктүн сүрөөсү дем берип турду. Сынак кыйкырык сүрөөн менен коштолду. Сынакка 33 команда катышты. Ар бир топто 6 жигит. Боз үй тиккенге жете пушуп күткөн кыргыз мазалары биринен бири ашат. Сынакта кыргыз үйүн тез тигүү эле эмес, туура тигүү жабдыктарды жараштыра жабуу жагы дагы мааниге ээ. 2014 жылдагы көчмөндөр оюндарында голдук жигиттер кыргыз үйүн 17 минутада тигип алдыга чыкса, андан кийин ошол эле жигиттер 14 минутада боз үйдү тигип рекорд койгон. Кийинки оюнда шакылдаган жеңини үй чечкенде көрөрбүз болорун башкы режиссер кыйтты. Эмки көчмөндөр оюндарында биздин жигиттерибиз тиксе, кийинкиде жеңелерибиз чече турган конкурс жарыялайлы деп атабыз. Бир эркек түндүктү гана кармап берет, калгандары жеңелер чечип тыпыйтып бүктөп, анан тыкыйтып кое тургандай кылып жазайлы деп атабыз. Мындан тышкары этно кийимдерин дагы сынак уюштурулду. Анда көчмөн кыргыз элинин кийген кийимдери көрсөтүлдү. Ага жаш баладан аксакалдарга чейин катышты. Согуштан мурун туулган экенбиз, согуштун түрүндө биз 2 жаш 3 жашта балдар экенбиз. Ошондон бери карай бүт эле кыргыздар унукуралы өз кийимин кийип жүрдүк. Таар кийдик, чокой кийдик, башка кийдик. Аксакалга башка кийим кийүүнү сунуш кылышкан, бирок кемпири тигип берген чапанды баарынан артык көргөндүктөн ошонун эмне чыгууну чечкен. Анан да бул кийимдердин өзгөчөлүгү таза кеземеден тигилип, боек кошулбаган нукуралуулугунда. Мындан тышкары улуттук тамак аштардын дагы сынагы өттү. Көчмөн элдин ашканасынын өзөгүн эт жана сүт азыктары түзгөндүктөн дастаркондун ажарын ушул азыктардан жасалган тамактар ачты. Бул үчүн аспозчулар даярдыкты 1 жыл мурда эле баштаган. Тагыраак айтканда, айрымдары атайын көчмөндөр оюндарын арнап карынга сары май куйса, кээси 6 ай мурда эле түрлүү малдын этин сүрсүтө баштаган. Эттерди болсо жарым жылдан мурун эле көп эле сүрсүтө баштадык. Сүрсүтүп аны кургатып алып, анан кайра түтүнгө ыштап тоорчак мененчи биздин кыргыз элине алып. Ошону даярдаганбыз баарына. Тамак аш, этно мода, боз үйдү ыкчам тигүү сынактарынын жыйынтыгы эртең Кырчын жайлоосунда өткөн иш-чаранын жабылыш аземинде жарыяланат. Гүлнара Касымбекова, Элдер Асанбаев, Коомдук 1 канал, Ысык Көл облусу.